Через вас, уважаемый журналист, хочу обратиться к этим людям, которые мне оставили вот это заявление о том, что я вас не боюсь. Наоборот, вы меня боитесь. Вы меня боитесь. Я вышел на эту тропу войну с вами во благо нашей страны, во благо простых людей, в обеспечении безопасности нашей страны, а не для своих личных целей. Конечно, вас разозлило то, что предлагаемые миллионы я не взял у вас, несколько миллионов, десятков долларов, возможно, даже сотни миллионов долларов. Да, вас разозлило то, что вы не смогли со мной договориться, и вы знаете перспективу моей деятельности. Вас в нашей стране не будет. Ни криминалитета, ни ОПГшников, ни неправильных олигархатов и других людей, которые нечестным путем хотят зарабатывать или занять место в кресле, не будет вас в нашей стране. Да, если вы меня уничтожите, может быть, это обратно вернуться. Да, может, если вы каким-то образом меня навредите, но пока я живой, я с этой пути не свернусь. Вот это вы знаете. Ассаламу алейкум достор, мен адвокат юрист Шардар Абдахапаров. Мына көчө барыбыз эле көрдүк, массовый задержание болду. Анан ошо көп жаран кармалды. Ошо жарандардын арасынан жана Темирлан Султанбеков, Кадыр Атамбаев деген жарандар кармалып атат. Анан негизи бул боюнча азыр мен мыйзам боюнча айта кетем. Мындай эле жанагы эгер переписка жанагындай сөздөр болгон болсо, мыйзам боюнча мына ошо МВД ушундай заключение кылышат да, мыйзам боюнча мындай лингвистическая экспертиза, ошондой эле научно-политологическая экспертиза деген болот. Анан ушундай мындай заключениялары чыгат. Ошого заключениялар чыкканда, анан ушуга жараша кандай берене болот деп ошо беренелер коюлат. Ошо биз дагы ошо беренелердин арасынан көчө 278 беренени көрдүк. Бул организация массовых беспорядков деп. Анан негизи бул статьялар боюнча негизи өлө бул катуу статья, оор кылмыштарга кирет. Анан азыр айта кетем, негизи жанагы кээ бирөө айтып атпайбы? Жана комментарийга деле азыр көрүп калып атабыз. Комментарийде мынтиш керек, митингге чыгыш керек, мындай кылыш керек, мончубуз керек деген. Бул дагы жанагындай организация жана массовый беспорядки деп, ошого дагы мындай экспертиза, ошондой сөздөн, ушундай чакырык деп, ошондой сөздөрүңөр кылмыш жоопкерчилигине тартып калынышы мүмкүнсүңөр. Ошондуктан ошондой жазбагыла деп дагы мен дагы жарандарга кайрылат элем. Неге мынанткени көчөгө беренелер менен кармалып атышпа, не только биякта толтур адам кармалып атат. Бул боюнча мына биринчи беренесин айтсам, 7 жылдан 10 жылга жери эмеда наказывается лишением свободы деп айтылат. А экинчиси мына бул боюнча дагы мыйзам боюнча на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества деп, бул боюнча 10 жылдан 15 жылга жери кесилет. И жаңы элеки мына айткандай 7 жылдан 10 жылга жери кесилет деген бул статья. Анткени бул өлө айтып атпайбыз, бул бирөөсү мына оор кылмыш, бирөөсү өтө оор кылмыштарга кирет. Бул боюнча мына айта кетем, мына көчөкү статьялар, бул беренелер айтып атпаймынбы? Буга деген пробациядагы бул жерде эч нерсе жок. От 5 до 7 лет, мисалы, от 7 до 10 лет, мисалы, 7 жыл береби, 6 жыл береби, 10 жыл береби, мындайча айтканда, жалпак тил менен айтсак, бул статья менен от звонка до конца отурасыңар деген сөз. Камалып кеткенде да кийин, мисалы, условно досрочно деп бир срогун погашать этип чыгат деген сөз. Андайга дагы бул мыйзам илинбейт деген сөз. Ошондуктан 7 жыл береби, 8 жыл береби, 10 жыл береби, ошону до конца сааты минутасы менен полный жазаны өтөп чыкмайынча бул жерден кылмыш жоопкерчиликтен бошотулбайт, түрмөдөн чыкпайт. Менин атым Кыял Токторбаева. Мен Темирлан Султанбековдун апасы боломун. Азыр мен пресс-релизди МВДныкын көрүп калдым. Ошол эки менен сиз менен бөлүшөйүн деп айттым, өзүмдүн ойлогон оюмдучу. Морике тартылган видеосу эмес, сүрөттөрүндө жанагы пачка акчалар, анан деген автоматтар, анан схрон оружиеге толтура. Эмнелердин баары, ок-даректер, ошонун баары биздин үйдөн чыккан эмес. Бул каяктан алган да билбеймин. Анан баарын кошуп койгон, булардын жөн эле баягы өздөрү айткандай
Өзлөрү айтчу эмес беле, шайлоонун шайтан оюндары деп, так ошол деп ойлогула. Так ошол. Булар бири-бирин тааныбайт дагы. Биз ошол жакта туруп бүгүн милициянын астында отурдук. Толтур ар кайсы машиналар менен улам элдерди жеткизип атты. Булар бири-бирин тааныбайт. Балким Темирлан тааныйттыр эки үчөөнү. Арасында политиктер бар экен. Анан жөн эле өзлөрүнүн ойлорунан чыгарып бүт баарын калпайтып жазып атышат. Ишенбеңиздер. МВДнын ушундай кылгандары туура эмес. Шайлоого 3 күн калганда, былтыр шайлоого 3 күн калганда буларды четтеткен шайлоодон. Социал-демократтарды, Темирланды жана эки сопартийци менен, аялдар менен. Бул жылы болсо чыдабай кетишип, 7 күн калганда баягы оюндарын кайра башташып атышат. Анткени биз деген өзүбүздүн күчүбүз менен 5 киши болуп эле Кадыр Атамбаев, Темирлан Султанбеков менен Эрмек, алар менен уполномоченный, доверенный лицаларым болот. Атайын биздин команданы баарын камакка алды. Темирлан андайга эч качан барбайт, Кадыр да барбайт, анын командасы эч ким барбайт болчу. Ишенбеңиздерге суранамын. Ал бүт айтып аткандардын баары калп деп айтам еще раз. Анан дагы бир видео көрүп калдым. Керелен кечке биздин телефон колубузда болгон жок. Булар баарын алып кетишкен болчу үйдө тинтүү жүргөндө. Телефондорубузду бүт баарын мен кандидаттын экенине карабай, компьютерди баарын алып кеттиле да. Керелен кечке эчтеке көргөн эмесмин. Азыр келип көрүп атам, жанакы видеону чыгарышыптыр да. Ошо видео ал 2 сааттык видео экен. Баарын толук чыгарышсын. Бул кылган уят болот. Таптакыр уят. Булардын кылгандары вообще мен сөзүмдө жок да, такыр. Мен силерден аябай суранып кетет элем. Силер деле ойлонуп көргүлөчү. Призыв деген ушундай болобу булардыкы? Бир далили жок эле сүрөттөрүн, жанакы арестованный сүрөттөрүн көргөзүп туруп, астына каяктан пачка акчаларды чыгарып, схрона жанагы оружияларын чыгарып туруп, элдерди манипуляцияны токтотуш керек. Токтотуш керек андайды. А жанагы видеону болсо толугу менен чыгарышсын. 2 сааттык жана видеону калп айткан. Толугу менен жана склейкасы жок, монтаждалбаган, ар кайсы жерден кошуп, ар кайсы жерден кошуп атканын сиз түшүнөсүз да, азыркы заман кандай экен. Мунун баары дагы болгон бул калп. Булар деген азыр доступ бербейт Темирланга атайын айтканга. Бирок мен сизде маалымат берип турамын. Мен эртеңден чыгам, кечирип коюңуздар, мен аябай толкунданып алдым, аябай катуу сиздерге сүйлөп алдым. Мен эне катары азыркы акыбалымды түшүнүп коюңуздарды суранамын. Кечиресиздер. Айсулуунун өлүмү боюнча Кумарбекке жеңил жаза берген судьялар жоопко тартылат. Судьялар кеңеши Айсулуу Мукашеваны өлтүрүүгө шектелип кармалган Кумарбектин мурдагы кылмыштары үчүн жазасын жеңилдеткен Бишкек шаардык сотунун мурдагы 3 судьясын кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берди. Судьялар кеңешинин сайтындагы маалыматта аларды баш прокурордун кылмыш жаза кодексинин коррупция, пара алуу, опузалап пара алууда ортомчулук кылуу, пара берүү жана сот адилеттигине жатпаган өкүмдү же башка соттук актыны чыгаруу беренелери боюнча жоопкерчиликке тартуу сунушу жактырылганы айтылат. Мурдараак судьялар кеңешинде баш прокурордун сунушу каралары маалым болгон. Буга чейин Кумарбекке мурдагы кылмышы үчүн өкүм чыгарган Бишкек шаардык судьялардын бири Кайсын Абакиров үн катып, ошол кезде шектүүгө карата өкүм мыйзам чегинде чыгарылганын айткан. Буга өз кезегинде президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков жооп берген. Абакировдун билдирүү жасашына Кумарбек тууралуу жарыяланган материал себеп болгон. Анда 2015 жылы шектүүнүн кордугуна кабылган кыз боюнча ачылган иште ага 12 жыл эркинен ажыратуу жазасы берилгени. Кийин Бишкек шаардык сотунун 3 судьясы тарабынан сот өкүмү жеңилдетилип, ал 7 жылга кесилгени айтылат. Айсулуу Мукашеваны өлтүрүүгө шектелип кармалган Кумарбектин мурдагы жасаган кылмышы үчүн өкүм чыгарган Бишкек шаардык сотунун мурдагы судьясы Кайсын Абакиров президент Садыр Жапаровго кайрылды. Ал өзүнө жана Жаңыл Мамбеталы менен Сания Бранчаеваны жоопко тартууга макулдук берүүдө судьялар кеңеши тарабынан мыйзам бузуу болгонун белгиледи. Ошондой эле Абакиров башкы прокурордун сунуштамасында так далилдер келтирилбегенин айтат. Судьялар кеңешинин отуруму негиздүү түрдө 28 ноябрга кылмыш ишин талап кылуунун зарылдыгына жана экс-судьялардын биринин ден соолугуна байланыштуу кийинкиге жылган. Бирок төраганын орун басарынын көрсөтмөсү боюнча кеңеш регламенти одоно бузулуп, отурум ошол эле күнү 21 ноябрда саат 17:00 кайра дайындаган.
Мындай иш-аракеттер кеңештин иши жол жобосунун калыстык принцибине шек келтирет. Башкы прокурордун сунуштамасында жана иштин материалдарында мурдагы судьялар тарабынан коррупциялык иштерден опузалап талап кылуунун же пара алуунун түздөн-түз далилдери такыр келтирилген эмес. Бишкек шаардык сотунун 2016 жылынын 12 майындагы өкүмүнүн жаңы жагдайлар боюнча жокко чыгарылышы судьялардын билип туруп адилетсиз өкүм чыгаргандыгынын далили эмес. Бардык сот актылары жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра каралышы мүмкүн. Бул стандарттуу сот практикасы жана бул көрүнүшкүн өнүгүү ырастоо жана мыйзамды бузуу фактысы катары талкууланбашы абзел. Соттук коллегия талкууланып жаткан өкүмдү чыгарууда ошол кездеги мыйзамдардын алкагында жана жабырлануучунун утурлама арызын, соттук медициналык экспертизанын корутундусун жана айыпталуучунун аракеттерин каракчылыкка жана адам уурдоого кайра квалификациялоо жөнүндө өтүнүч берген мамлекеттик айыптоочунун прокурор позициясын кошуп, иштин берилген материалдарын толугу менен жетекчиликке алгандыгын белгилей кетүү маанилүү. Көрсөтүлгөн өкүмгө эч ким даттанган эмес. Анткени прокурордун позициясы Бишкек шаарынын прокуратурасынын жетекчилиги, башкы прокуратурасы менен макулдашылган. Ошентип жогорудагы өкүм чыгарылган учурда мыйзамдуу жана негиздүү болгон.